Assalamu alaikum туғандар, достор. Құдайым бұйырса мен кечинде эмеге келгем, Грузга жүккө келгем. Азыр жүктө отабыз, мындай жүк ADR. ADR бул опасный груз болуп эсептелинет. Опасный грузга атайын сертификат алыш керек окуп. Мен Бишкектен окуп алып келгем бияка. Алардын мындай знактары бар. R деген мондай класстарга бөлүнөт булар өздөрү. Булардын өзгөчөлүгү, булардын атайын өздөрү жүрө турган жолдор бар. Атайын транзитный зон жол берет, ошол жол менен жүрүш керек. Анан ADR-ге керектелүүчү нерсе. ADR-ге керектелүүчү нерсе өзүнүн сумкасы болуш керек. Сумка сөз түрдө сумка. Bunun içinde баардык өзүнүн кийим кечеселери, баардык нерселери бар. Анан ADR-иң боло турган болсо, сага иш дагы доплата, дагы акча кошуп төлөнөт. Бул баягы бочка сыяктуу, бочкада бензин, соляшка эме кылат да, ошол сыяктуу. Азыр бүтсө, мен Кудай буйрса Италиядан Испанияга жолго чыгам. Анан мынандай знактары болот. Качан ADR жүктөгөндө, ADR жүктөгөндөн ачып коебуз. Мындай знак бар. Сөз түрдө ачып коюш керек. Жок болгон маалда, башка груз болгондо жаап коебуз. Мунусун алып коебуз. Ошондой туугандар, эгерде Европага келе турган болсоңуздар, ADR алып алсаңыздар, ADR окуп алсаңыздар өтө жакшы. Кыргызстан ADR жарайт, көп жерлерге, көп Европанын көп мамлекеттерине жарайт. Ар бир байлап чыктым. Ремен менен байласаң жакшы, коркпой, повороттордон, спустардан жакшы кетесиң. Туугандар, видео менен бөлүшүңүздөр. Кудай буйрса Европага келиш жолдор, Европага келиш үчүн кандай документтер керек? Полный эмелерди Кудай буйрса айтам сиздерге. Полный маалыматты беришке аракет кылам. Сиздерден лайк басып, видео менен элдерге видеону бөлүшүп койсоңуздар. Кудай буйрса дуа кылып туруңуздар, эсен аман жетип алайлы.